Мынакей Эмиль Мырзакулович, бүгүн сизге биздин программабызда ыңгайсыз дагы, корч дагы, ошол шаардын тургундарынын дагы бир мындай сабырын түгөткөн, ушунчалык бир мындай керек болсо ачууга алдырган дагы суроолорун сизге берели деп сизди мейман катары бүгүнкү программабызга чакырдык. Негизи эле мынакей азыр окуу башталганы, күз башталганы, шаарда кыймыл абдан бир мындай күчөдү да. Бирок ушул кыймыл жайлап шаардыктардын көбү убактыбыздын көбүн ушул унаалардын тыгыны алып жатат деген маселе менен биздин редакцияга дагы кайрылып атат, өзүмүздөргө да кайрылып атат, социалдык тармактарда дагы бул абдан катуу баягы талкууланып атат. Ушул маселени биз канчага чейин талкуулайбыз? Же болбосо бул маселенин чечүү жолдору жакындадыбы? Негизинде бул реформаны жазайлы деп баштап атабыз. Бизге эң ыңгайлуу шарт тарыхта болбогон 1000 автобусту биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич бюджеттен $100 миллион жумшап ушул мына автобустарды алып берип атат. Мына ушул учурда биз ушу пробка маселесин чечүү, жалаң эле пробка маселесин эмес, экология маселесин да чечүү, маселелердин баары бири-бирине байланышкандыктан биз ушу концепциясын иштеп чыктык. Бишкек шаарында орточо эсеп менен 800 000 жүргүнчү бар. Аларды тейлегенге күнүнө 1450 бус, 400 автобус жана 152 троллейбус линияга чыгат. Бир маршруттук унаага адамдарды тыгып жатып, 27-28 кишини шыкашса, ал эми жаңы каттамга чыккан автобустарга 80 жүргүнчү батат. Автобустардын саны көбөйтүлсө, 3 бусектен ордун 1 транспорт ээлеп, жолдо кыймылды суюлтат.